Салам достор, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биздин каналда аябай даамдуу, жумшак булочка болмокчу, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач идишке жумуртканы чагып алабыз. Бирөөсүн бүтүн бойдон, экинчисин сарысын бир четке алып койдум. Үстүнө сүрткөнгө керек болот. Үстүнө кум шекер кошуп, бирдей масса келгенче жакшылап аралаштырабыз. Жарым чай кашыкта сода коштум жана жылуу сүттү куюп, аралаштырып алдым. 1 чай кашыкта дрожь жана 100 грамм эритилген сливочный маслону кошуп, ундан аз-аздан салып, камыр жасашты баштадым. Камырыбыз жумшак камыр болуусу керек. Мына камырыбыздын кандай даражада жумшак болуусун көрсөтүп өттүм. Аны 1–1,5 саатка тыныктырууга алып коебуз. Мына тыныгып чыкты. Эми тактанын үстүнө коюп, бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Ар бир бөлүгүн зубала кылып алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жайып алуу керек. Жайып алынган камырдын үстүнө эритилген сливочный маслону сүртүп, кум шекерден сээп коебуз. Бычактын жардамы менен ортолорун ушундай сызыкча кылып кесип алабыз. Негизинен өзүңүздөр каалаган формада жасасаңыздар болот. Бирдей кылып кесип алгандан соң уруп алуу керек жана эки четин бириктирип коебуз. Калгандарын да дал ушундай кылып жасап алабыз. Жана алып койгон жумуртканын сарысына 1 чай кашыкта сүт кошуп, аралаштырып жакшылап сүртүп алабыз. Үстүнө кунжут сээп, кооздоп алсаңыздар болот. градуста 25–30 мүнөттө бышырып алабыз. Мына бышып чыкты. Үстүнө сливочный маслону сүртүп чыксаңыздар, аябай жалтырап, кооз көрүнөт. Биздин булочкаларыбыз даяр, дасторконго тартсаңыздар болот. Аябай даамдуу, жумшак, өтө саркеч булочка болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.